Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Эсенбай Нұрушев, белгілі журналист, қоғамдық ишмер. Рахмат студияға келгеніңізге. Жақында мына чоң-чоң митингтер болып өтті. Кейбір маалымат қаражаттарын жабыш керек деп, алар Қырғызстанның ұлттық қызықчылығына қарсы әрекеттеніп жатат деп. Ошол эле мезгилде мына жаңы 92 жылы кабыл алынган 30 жылдан бери иштеп келаткан маалымат каражаттары боюнча мыйзамды жаңылап атышат. Башкача болуш керек, өзгөртөбүз деп. Кандай сиз журналист катары ушуларды кандай деп ойлойсуз? Мен эми мындайда ушу мыйзамдан баштайлы дегенде кепти. Ушу мыйзам мындай мен карап көрдүм. Анан бу теги айтып атышпайбы? Бу моралдык жактан эскирип калды бул мыйзам депчи. Эми мен таң калам да, бу мыйзам деген дагы моралдык жактан эскирип калабы. Анан кайсыл учурда көрсөң, келсең ушул аргументти колдонушат да. Конституцияны дагы ошентип өзгөртүп салышпады. Моралдык жактан бул эскирип калды, эски эмне деп. Анан жаңы конституция түзүштү. Башаламан. Эгер ушундай жүйөдөн улам мамиле жасай турган болсо, анда Американ конституциясы 200 жылдан ашып кетти. Кээ бир андан башка да конституциялар бар да. Туурабы? Алар эмне моралдык жактан эскирбейт. Анан ошол конституцияларда бир нерсени айтып коюш керек да. Ошол 19-18 кылымдагы кеңири колдонгон терминдер менен айтылып атат. Алар эмне эскирбейт. Мен таң калам. Анан эми албетте кичине мурдагы мыйзамды кичине жаңыласа болмок да. Анткени мына кийинки кезде мына интернеттин мууну чыкты. Интернет деген каалайсыңбы, каалабайсыңбы, азыр баарын каптап кетти. Жанагы чөнтөк телефонду азыр 80-деги 90-догу ауышкага чейин көтөрүп атпайбы? Баары бул батышты жамандап коюп, анан баарын ошону көтөрүп жүрбөйбү? Анын сыңарындай ошо чөнтөк телефон кандай кирип кетсе бу турмушка, канчалык кирип кетсе, бу интернетте ошентип кирип баратат. Анан бу интернеттин аркасы менен жана блогер, слогер деген бирдемелер чыкты. Эми мен блогерлердин чынын айтайын, көбүн түшүнбөйм. Бул арасында баягы жинди чалыштары да бар. Оозуна келгенди оттой берет, эч эмнеси жок. Ошолорго карата анча-мынча бир түзөтүүлөрдү киргизип, Кошумча. Кошумчаларды. Жанагы жүйөлүү, негиздүү бир нерселерди киргизип, кичине карап койсо болмок. Бул мыйзамдычы. Анан эски мыйзамда көбүнчө баягы маалымат каражаттарынын, ошо журналисттердин эркиндигин кеңейтүүгө багыт алган логикасы ошондой болчу да, теги эски мыйзамдар. Азыр тетрисинче аны ошону таратышка эмнеге жасап атыптыр. Анан эми бул менимче эскиден калган адат биздечи. Ачык айтканда бизде бул сөз эркиндиги деген эмне экенин, түшүнө албай жүрүшү. Ушуга чейин жакшылап түшүнө албай койдук да. Сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги десе эле оозуна келгенди оттой берет. Ким кааласа ошону айта бериш керек. Анан колун кезеп коркута берсе болот. Анан деген сыяктуу түшүнүп алды да. Мына тополоң тоз болсо эле өзүң билесиң, баягы революция деп коет. Революция эмес мунун баары. Ошол ар бир ошондой болгон сайын эле келип жанагы дүңкүлдөгөн балдар келди, ар бир баягы телевидениеге массалык маалымат каражаттарын асылат. Силерди жок кылабыз, силерди антебиз, минтебиз деп. Ушунун өзү жакшы көрүнүш эмес да. Бу эмне деген, бу эмне үчүн керек бу маалымат каражаттары ошондой жанагы сайттар, анын үстүнө өзгөчө көз карандысыз маалымат каражаттары эмне үчүн керек түшүнбөйт. Биздечи баарын эле бул туура эмес айтып атат, муну жабыш керек, анан антиш керек, мынтиш керек деп. Анан бир мисалдан өзүң жакшы билесиң да, мына Америкада
Азыр Байденди мына республикачылардын көз карашын жактаган, алар идеологиясы боюнча бөлүнөт. Менчик болгону менен ким кайсы идеологияны тутунат, ошого жараша. Ошолор шыбап атпайбы? Өкүртөсүн деп атат. Дементик деп айтып атат. Акылынан айнып калды. Алжып калган деп. Алжып калган. Бул Американы бүт дүйнөгө шерменде кылып атат, андай мындай деп. Эмне үчүн тиги демократиялык партиянын тарапкерлери, Байденге кайрылбайт? Сени минтип атат, жап муну оларды деп. Бу азыркы цивилизациялык дүйнөдө, азыркы демократиянын дейбизби, азыркы шартта бир да президенттин укугу жок. Каалаган өзүнө жакпаган маалымат каражатын тигендей мындай болсо жаап койгон шарт эле. Болгону мына Наполеондун учурунда, Наполеон жөн эле эч кимден сурабай бир күндө 70 гезитти жаап салган, чыкпасын деп. Императорду, империялык неден. Андан кийинки эмнени айтсак, мына Бисмарктын учурунда, Бисмарктагы бардык либералдык гезиттерди коркутуп, үркүтүп өзүнө сатып алган. Бардык гезиттерди өкмөттүн алдына топтогон. Ошолорго акча берген. Анан ар бир макаласын баш макаласына чейин редакциялап чыккан, өзү редакциялап чыккан. Бисмарк. Ооба. Көбүн өзү редакциялаган. Анан жанагы анча-мынча туура эмес сөз айтып койгон профессорлорду университеттердеги, аларды да соттоп, иштен алып кууп жиберген да, соту жок, моту жок эле. Эки жолу эскертип алсаң бүттү депчи. Ошондой эреже кабыл алдырган Бисмарк. Анан биз дал ошол Наполеондон калган, анан ошо Бисмарктан калган ыкмаларды бүт кабыл алдык. Өзгөчө мына Советтер Союзунун учурунда, Компартиянын кезинде ошол эле усулдарды кабыл алган. Чын-чынына келгенде азыркы мына айтып атпайбы, бул батыштын идеологиясы, анан түкүнчөнүкү, андай мындай деп. Ал батыштын идеологиясы эмес. Дал ошол эле социалисттер ойлоп тапкан идеялар. Коммунисттер. Маркс өзгөчө. Маркстын тарапкерлери ойлоп тапкан аныктамалар да булар. Аны могу Советтер Союзунун учурунда Маркстын андай эмнелерин чыгарган эмес. Булар жанагы өздөрүнө ылайыктап оңдоп алышкан да Марксты. Маркс айтып атпайбы? Бул сөз эркиндиги деген падышалардын же болбосо бийлик башында турган жанагы чилистендердин, энчисине басып алган укук эмес. Бул деген адам рухунун привилегиясы деп. Привилегия человеческого духа деп атпайбы Маркс. Ошон үчүн ким оозун басам, анан андай мындай дей турганын бардыгы ар бир өкмөттүн өзүнө каршы муш болуп тиет деп. Мына Дейли деген британиялык бир гезиттин редакторуна жазган катында ошону айтып атат. Мындай кылбасаңар, тиги эртең бир күнү эл көтөрүлүп чыгып кетет. Анан силердин өзүңөрдөн анан кийин талап жок кылып коет. Бизде болсо эми ошолордун бардыгын азырап келип. Анан дагы бир нерсеси бар. Сындаса эле бирөө сындаса эле, анан кийин мени антип койду, минтип койду деп эле кабыргасы кайышып, анан кийин ызылдап атпайбы? Булар жап тиги идеологияны андай мындай деп. Биздин улуттун кызыкчылыгын көздөбөй атат булар андай мындай деп. Ошондо сындаганды да ошого да Маркс айткан да. Коомдук аренада иш жүргүзгөн адамдарды ал ким болбосун. Пруссияда ошол эле монарх, башка болбосун. Бардыгын кордогонго, оскорблять эткенге деп, мына орусча. Прессанын укугу бар деп. Эми сындап койсоларнын баарын мени кордоп атат, мени шылдыңдап атат деп кабыл ала бериштин кереги жок. Пресса ошол адамдарды, коомдук аренада иштеген кишилерди сындаганга, тескегенге укугу бар. Ошон үчүн жашайт бул пресса депчи. Ушунун баары Маркстыкы да. Маркстыкы.
Анан эми батыш дейт. Батыш ошол Маркстын тушунда мен айттым го жана. Булар деле ушундай цензура киргизип, сөз эркиндигиңди жогот. Каяка апарсаң ошол жака апар деп кабыл албай турган кез болгондо. Ошол идеялар социализмдин идеялары. Азыр эми социализмдин идеяларына ким каршы чыгат? Барбы ошолор? Социализм жакшы эле деп элдин баары нетип атпайбы? Тиги өкүнүп атпайбы? Ошол заман кайра келсе экен деп. Бул ушуну бир так ажыратып коюш керек да. Бул батыштагы азыркы эмнелер ойлоп таба койгон идея эмес, идеялар эмес, аныктамалар эмес булар. Канча кылымдап, зорго акырындап жүрүп анан кийин ишке ашкан идеялар. Маркс айтып атпайбы ошо? Азаттык, боштондук үчүн күрөш биринчи кезекте ошол сөз эркиндигинен башталат деп. Ансыз болбойт деп. Эми сөз сүйлөй албасаң, өз оюңду эркин туюнта албасаң, анан эмнең менен сен эркинсиң? Эркин болосуң. Ушундай маселеде Бирок коомдо эмне үчүн мына ошол эле советтик мезгилде кеңири тараган нерселер бир коомдук кол чогултуп, коомдук бир белгилүү адамдардын атынан жазылган жана Сахаров каршы мисалы үчүн азыр да ошондой нерсе пайда болуп атпайбы? Бул баягыда совет өкмөтүнүн ошо компартиянын кезиндеги бир ыкмаларда методдор болгон. Мына биздин көптөгөн улуттун каймактары деп мына 24-жылы чыккан интеллигенциянын бүт өкүлдөрүн жалаң ошентип жок кылган. Бирөөлөр жазган арыздар менен, түкүнчө болуп атыптыр, бул тигинтип атыптыр деп ошолор жок кылган. Мына атүгүл анекдот боло турган учурлар болгон. Бирөөнү жазыптыр дейт, бул 3 ай жоголуп кетти. Бул өзү тиги Япониянын тыңчысы болуш керек, 3 айда ошо эшек менен ошол жака барып келген болуш керек деп. Эшек менен дейт. Жазыптыр да ошентип. Чын эле ошо эшек менен Японияга барганда анан кийин аны камап, ушундай кылып салган. Бүт ошол ыкмалар үйрөнүп калган адат азырга чейин келатат. Анан түкүнчө бирдеме болсо эле баардыгы кол кое берет экен. Мен таң калып койдум, жана жабылсын андай деген катта дагы академиктер жүрөт. Университеттин проректорлору жүрөт. Мен таң калдым. Булар кайсы заманда илимпоз болгон, кайсы заманда академик болгон, эмне дегендим. Эл артисттери жүрөт. Эл артисттери да, аларды айтпай эле коелучу. Артисттерде ачык айтканда билимде эле жок. Көп артисттерде. Жөн эле андан башка жанагы ырдаса, үнү болсо, таланты болсо, ошону карап алайт. Билим деген муну академиктер. Тиги жогорку окуу жайларынын ректорлору, башкасын мейли деп коелу. Мен ушуга түшүнбөйм да, такыр түшүнбөйм. Билимдүү деген адамдар. Билимдүү, илимдүү деген. Булар каяктан илим алган, билим алган, мен таң калам да. Ушуда болобу? Кайсы заманда жашап атат? Эмне кылып атат? Анан келип кол коюп берип туруп, ушулар жабылсын, анан андаймын. Нарын ушу биздин башкаларды айтпай эле коелу, ушу биздин конституцияда бир мыйзамдарда барбы? Президент деген элдин суроосу боюнча каалаган несин жаап сала алат деп. Жок да. Анан укуктук мамлекет деп коебуз. Биз укуктук мамлекетпиз, ушуну укуктук мамлекетте кагылып кетейин. Бу гезиттерди, өзгөчө азыркы кийинки кездерде эмнет келби, күч алып кетпеди, жана экстремисттик маанайдагы, ачыктан ачык жанагы террорчулукту пропагандалаган, ташбикат кылган Мухаммед пайгамбардын сүрөттөрүн чыгарып ошону келекелеген, шылдыңдаган басылмаларды сотко берип жаптыра албай койбоду. Мына Макрон айтты го, мен жаап салганга менин укугум жок аны. Аны карасаңар өзүңөр сотко берип, ошо сот аркылуу чечип алгыла. Менин андай кылганга укугум жок. Тескерисинче мен ким кандай айтат, бирөөгө жагабы, жакпайбы, ар ким өзүнүн эркин көз карашын айтып алган укукту, сөз эркиндигин жактайм. Бизде бирдеме болсо эле президент мынтсын, жапсын, антсын, минтсин деп
Анан Атамбаевди айталычы мына. Атамбаевди да жанындагылар айткан, ошону жаап салыңыз деп. Азаттыкты маселен жөнүндө. Анан караса андай укугу жок экен да. Анан жок деди, муну тиги айып пул салып эле акчасы көп булардын деп. Өзү айтпады. Булардын акчасы көп, мындай төлөй алат деп. Анан 20 миллион доллар, ушинтип анан нетпеди. Анан кийин барды койрон болду. Бирок кийин чакыртып алган эмени. Дуарызын чакыртып алган. Мейли, дуарызынан баш тартты, андай мындай деп. Бирок фактынын өзү, ошондой да, муну Атамбаев деле ошого барган эмес. Бирок бул жерде президенттик бийлик болду. Эми маселенин баарын президент өзү жалгыз чече алат деген сыяктуу маанай. Ой, баракет болсун. Кандай башкаруу системасы болсун, бир гана жанагы диктатор, тоталитардык режим ошондо гана жаап койсо болот. А түгүл авторитардык режимдер. Ошонун башында тургандар өзү билип, муну кеси жабылсын, тигинче минтсин деп. Болгон Иранда ушундай практика болсо керек. Азыр Аяталла эмне Кореяда, Түндүк Кореяда ошондой. Анан атүгүл мына Кытайда жок. Мындай практика. Сизинпин айтты да, муну кесиптер жабылсын деп. Жабылган жок. Аларда деле анча-мынча либералдык көз караштагы басылмалар бар. Өзгөчө тиги Тайванда, Гонконгдо. Ошонун баарын деле анан ушу жогорку биринчи даражадагы жетекчи кийлик иши берсе эмне деген абир калат бул мамлекет дегенде. Ошон үчүн муну идеянын өзү туура эмес. Бирдеме болсо эле президентке кайрылышат. Бул Садыр Жапаровду да уят кылгысы келип атат да. Анан жанындагы акылмандар болсо керек. Мына эл суранып атат, муну ушуларды ушундай кылайлы. Анан кийин жаманаттысы кимге калат? Садыр Жапаровго калат. Каяка түртүп атат бул баланы? Тигилер ойлонуп койбойт да. Мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору туруш керек. Анан андай мындай дейт. Эң кызыгы булар тияк бияктан эмне алат дейт? Каражат алат дейт. Каражат алсын, жеке ишкерлер, каалаган адамдар алып атпайбы? Башка жактардан. Өкмөт өзү алып атпайбы? Өкмөт өзү алат, башка дегенде. Бу бизнес, мына интернет сайт, анан гезит, менчик гезиттерчи. Бул чын-чынына келгенде маалымат чөйрөсүндөгү бизнестин бир формасы. Бизнес. Гезит дегендин өзү түйүндө ошо бизнес үчүн жаралган. Бизнес баягы терде могул товар жакшы экен, бул жерде ошону өткөрүш үчүн, ошону реклама кылыш үчүн жаралган да. Анан алар алса болот экен, анан булар алса эле болбойт экен да. Бул эмне деген? Түшүнүүгө. Мен такыр түшүнө албайм да. Ал кагылып кетейин. Тигилер алып атса, булар да алып атат. Бирок алардын баягы жүргүзүп аткан конкреттүү ишине караш керек. Иши кандай болуп атат? Анан бирөөнү сындап койсо эле сындадыгыла анткиле минткиле деп өздөрү чакырып атат. Мына Тажикстан менен болгон эмнеде баардыгы рахмат айтышты, алкыш айтышты жана журналисттер менен блогерлерге. Ой, бизде маалымат согушунан ушулар куткарып калды бизди. Силерге рахмат, андай деп. Туурабы? Өздөрү айтып атат. Анан кереги деген учурда булар жакшы экен, кереги жок учурда жабыш керек экен. Ушундай да болобу? Коом эмне үчүн ушундайга барып атат, макул болуп атат? Кээ бир коомдон чыгып атат жана адамдар кол коюп бергендер, митингге чыккандар, тигилер жана үчөөнө каршы болбоду? Азаттык, Клоп, анан Кактус медиага үчөөнө каршы. Мен эмнеси менен жакпай калып атат булар элге? Ошого түшүнбөй койдум да. Эмнеси менен жакпай атат силерге? Бир аргумент келтирбейт. Жөн эле эмки келгенде минтебиз, колуңарды сындырабыз. Анан талкалайм. Өрттөп жиберебиз, антебиз, минтебиз деген. Бул анык экстремизм да. Ошого чакырган үчүн, ошону айткан үчүн жазаланыш керек болчу. Ошону айтат. Такыр башкалар да жазалап атышат. Ооба, анан жөн эле башка бир түкүнчөнү мындай кылып коюпсуң, анан андай мындай деп жана бир эмнени чыгарып алышты.
улуттук, диний, расалык, анан кийин аймактык касташууну козутканда элечи. Ой, муну өтө кеңири түшүнүк да бул. Ал каалаган адамды айыпка жыгып, каалаган адамды тиги сотто кирсе болот ошол нерсе менен. Анан дагы бир нерсеси бар, лингвистикалык бир комиссия дегендер, эксперттер. Эми лингвистикалык эксперттерин көрдүк го мына. Сен өзүң башыңан өткөрбөдүңбү, чиновник деп эле бир жазып койсоң, чиновниктер атка минерлер мындай десең эле, ошол айтпады. Чиновник дегендин баары бул Атамбаевди түшүндүрөт деп. Баягы экспертмин деп аткан адамдар. Баягы Маяковскийдин ырыда Ленин десе партияны түшүнөбүз, партия десе Ленинди түшүнөбүз деген сыяктуу. Ой, башка атка минерлерди айтып койсоң эле ошо президентке тийеби. Конкрет алак штатынан айт дейт кыргызда. Ал жерде конкреттүү кимди айтып атат, эмнени айтып атат? Анда атка минерлер дегенге тийишкен болбойт экен да. Булардын атына тапта койбош керек экен. Ушул бир жагынан сөз эркиндигин колдойбуз, антебиз, минтебиз, анан жана коррупционерлерди казынага кол салгандарды аеосуз жазгыла, ашкерелегиле дейт. Экинчи жагынан баарын тыйып коет. Мен бирдеме таң калдым да, дагы бир не бар. Бир пара алып колго түшүп калган журналисттер, ошол эле жогорку бийликте отуруп. Кадимкидей журналисттер. Же бир кызматкерлер. Журналист болуп жүрүп анан ошол жерге барбады, бир кызматка баргандан кийин. Анын соту да болгон жок. Ага айып да коюшкан жок. Эчтемеден дым. Эми ошолор чыгып алып элге акыл үйрөтүп атат. Кагылайын. Кичине бир Кудайдан коркса, кичине бир кылайган бир авири болсо, жөн эле отурбайбы? Мына коом андай дейсиң, коом өзү ала кула ар кандай күчтөрдөн турат. Коом телегей текши бир анан кийин бир маанайда ойлонгон коомдун бир оозу жок да. Элдин бир оозу жок да. 1000 оозу бар. Ар ким ар кандай сөзүн айтканга укугу бар. Бирок анын баары бир акыл эстин чегинде, анан мыйзамдардын чегинде болуш керек. Эгер мыйзамга ылайык келбейби сенин айткан сөзүң, тиги андай мындай, чын эле ошондой барбы? Жооп беришиң керек да. Анан келип эле мен сени коркута берсем, нарын, сен минтип койдуң, мен сени көчөдөн жолуксаң, бензин чачып өрттөп берем, антип минтем деп. Ушу болобу? Вот ушундай. Бир жагынан бийлик, экинчи жагынан коом өзү, үчүнчү жагынан журналисттер, жанагы эми журналисттер деп коелу, блогерлер, жанагы соц тармактар жазгандар баарынын деңгээли мурдагыдай эмес. Эмес, төмөндөп кетти да. Төмөндөп кетти. Баленин бар ошондо да. Биз мынагы өзгөчө илимди айтпай эле коелу, башка жагынан абдан төмөндөп кеттик да. Жөнөкөй нерселерди түшүнө албайбыз. Анан эл ичинен бир акылмандар чыкпады. Ошолорду далай бузуп атат да коомду. Жомок айтышат. Жомокторду анан ошого ишенип алып, ой, ушундай туура эмес. Ал 1000 деген жомоктор бар. Анан идеологияда биз деп атат, каякка. Ошол жомоктор идеология. Элдин ичинде жүрөт. Анан бу эл агарбаса, эл көгөрбөсө өзү. Бу сөз эркиндиги деген эмне үчүн керек? Мага керекпи, башкасына керекпи, жалпыга керекпи? Ошону аңлап тааный албагандан кийин ар кимди колдонуп, айдактап атпайбы? Анан жанагы элечек кийип алган аялдар, мен таң калдым, андай жерге элечек кийип барыштын кереги жок. Ал башкасын эмес, мына улуттук нерсени, улуттук символиканы деп коелучу, улуттук баягы өздөрү азыркылар айтып аткан нарыкты мазактагандык да бул. Мен ушундай деп түшүнөм. Эми жанагыдай эркин айтып, чындап эле коомдо болуп жаткан проблемаларды чагылдырып, коомдун ар башка тармактарында, ар башка катмарынын пикирин айткан, ал бийликтин өзүнө пайда алып келет да. Ошол аркылуу түшүнөт да. Өздөрүнүн
жагалдангандардын оозунан эмес башка жактан маалымат келсе, эмне үчүн ошого каршы чыгып атышат бийлик? Мындай да, илгерки бир акылман ойчулдардын айтканы бар да, альтернативдүү көз караш, инакомыслие деп айтып атпайбы бизде, мына кер ойлом, официалдуу баягы көз караштан башкача ойлонгон адам ойлоно билген дейт. Бул патриотизмдин эң жогорку формасы дейт. Себеби тиги бир адам айткан, же бир жетекчи айткан, бир падыша айткан, бир король айткан, же болбосо бир президент айткан көз караштан башка дагы көз караштар бар да. Адилет, акыйкат бар да. Ошону издөөнүн өзү ушул альтернативдүү көз караштарда тиги тетри ойлоо деген, кер ойлом деп коет, инакомыслие. Ошондо турат да. А бизде андай жактырбайт. Ошондой болот. Коом өзү ушуга тарбияланып калган. Баягы совет мезгилиненчи бир идеябыз, бир анан мындан башканы айтсаң, сен эл душманысың, же болбосо мамлекетке каршы иштеп атасың, анан жалпы өлкөгө каршы иштеп атасың деп. Анан дагы бирдемени ошого байланыштуу айтып коюш керек. Мамлекет деген ким? Анан коом деген ким? Тиги эл деген ким? Айырмасын билбейт. Бирдеме десе мамлекетке зыян келтирип атат дейт. Мамлекеттин өзү ошо элге, жалпы коомго зыян келтирип атпайбы кээ бир саясаты менен? Ал жөнүндө айткан жок. Ошону айтсаң эле тиги бул саясий чечимдер, кадамдар коомдун өзүнө зыян болуп атат десең туура эмес дейт. Биздин көз карашты жактырбай атат. Анан андай эл душманы. Мына Татьяна Черниговская деген профессор бар Петербургда. Адамдын аң сезимин, мээсин изилдеген да, мындай дегеле адамдын ушундай жөндөмүн изилдеген. Ошол айтып атат, башка адамдын оюн түшүнүп, ошонун ордуна өзүн коюп, ошонун турумунан маселеге карай алган адамдын акыл жөндөмү алдаганча өйдө деп. Башкаларга караганда. Ал эми жогорку тиги мындай айтканда жогорку өнүккөн адамдын минесин айтып атат. Биз ага жете элекпиз да. А биздики тескерисинче болуп атат. Биз айтып атпайбы, баягы эскиден калган адат. Мен кандай ойлонсом, сен ошентип ойлонушуң керек. Болду. Сен башкача ойлонсоң, сен менин душманымсың. Ушундай көз карашта. Илгеркилер айткан, мен мына маңдайымда отурган оппонентимди, өлгүдөй жек көрөм. Керек болсо бир чайнап жутуп койгум келет. Бирок ушунун үнү чыгып турсун деп, мен өмүрүмдү кыйганга даярмын депчи. Вольтер. Волтердин сөзү да бул. Бул ошондой деңгээлге жетип, ошондой ойлонгон катмар адамдар бизде аз болуп атпайбы? Айтып атпайбы, академиктериң баш болуп жанагындай кылып атса. Анан кантип, анан жөнөкөй адамдардан, карапайым адамдардан ошонун барын күтсө болот. Ушундай абалга келиппиз. 1-2 мүнөт калыптыр бизде убакыт. Кандай дагы жана мыйзам жөнүндө балким эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мен мындай да, муну жакшылап талкуулап туруп эле, таң улабастан элге парламентке барып кабыл алсаң да аласың, албас. Ана айтып атат, ызылдап атышат, ошолордун анча-мынча аргументтерин угуп, бир жөн жайынча эле кабыл алып койсо болот эле. Өзгөртүүлөрдү балким. Өзгөртүүлөрдү негизинен жанагы интернет менен соц тармактардан блогерлерди тиешелүү нерселерди кошуп коюп эле, калгандары мурдагы 30 жыл иштеген мыйзам жакшы мыйзам да. Аны үчүн сыймыктаныш керек да. Мына ушундай мыкты мыйзам кабыл алган экен, мына 30 жыл иштеп берип атат. Буйруса дагы 30 жыл иштеп берет. Анын ордуна бул моралдык жактан эскирип калды деп айтып атпайбы. Анан эми акырында баягы экөөбүз иштеп келдик, азаттык жөнүндө айтып коем бир экөөбүз кеп. Мен таң калдым. Азаттыкты мына биз сен экөөбүз иштеп турганда, элден ушундай жанагы обончулар чыкса, ошондо ушу азаттык жабылсын, биздин мамлекетке зыян келтирип атат булар, андай мындай деп, эл өзү ошол обончуларды тытып жеп салмак. Себеби ошондо радионун баркы кадры элге ушунчалык сиңип калды. Жогору болчу. Жогору көрчү. Бардыгын таштап коюп,
намазын да таштап коюп, радиоға ошо азаттыкты угабыз деп айылдагылар айтып жүргөн мага. Эми азыр эмнегедир акыркы кездер ушу азаттыкка анандай мындай деп басылгандар көбөйүп атат. Бул да бирдемени билдирет болуш керек деген маселе. Бийлик асылган бир жөн, бирок элдин ичинде Жок, элдин ичинен чыккандар ошолор асылат. Бул дагы бир көрсөткүч. Көрсөткүч да бир. Анан кайсы жеринен жазып атат, эми аны жаңылып атат, кайсы жагынан элге жакпай атат, эми аны анализдеп чыгыш керек, талдап чыгыш керек. Анан муну Клоп, берки Кактус медиа дегендер, ой булар нормалдуу эле сайттар, басылмалар. Эмнеси жаман? Болгону ызы-чуу түшүп жалпы айткан, баары айтып аткан, жана чындыкта нелерди айтпайт, башкача көз караш, башкача үмүттөн карап, башкача бир фактыларды берип атат. Анын эмнеси жаман? Бирөөнү сөккөн жок. Тил деген жок. Сөксө анда такыр тим эле катуу жаап салмакта ошо күнү эле сотко берип, бизде азыр соттор билесиң азыр. Каалаганда алып келсе, жаап берет. Мына деп туруп. Ушундай акыбалыбыз биздин эми. Ушундай абалга жетиппиз. Рахмат сизге. Бизде конокто белгилүү журналист Эсенбай Нурушев болду. Биздин азыркы коомдогу сөз эркиндиги маселеси боюнча сөз кылдык. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.